Жарымы көндү, туурабы? Жарымы чылап жок, биз навесиз деп атат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыгында көчмө аппараттык жыйын өткөрдү. Жыйында жолду кеңейтүү, газ жеткирүү сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Ага кошо эскилиге жетип, дээрлик жарактан чыккан үй бүлүк жатаканаларды бузуу зарылчылыгы айтылды. Мындай 70% болуп атат, 30% болбой атат. Эми ошого чара көрүп бергиле деп азыр мен сурандым мына жетекчилерден, мэриядан. Кытайда условия жок, только свет менен гана отурат да. Мындай ирип чирип кеткен неме ал аварийный состояниеде турат, ал общежитиялар. Жараксыз 6 общежитие, 160 квартира бар. Ал жерде 300 адам бар. Жаш. Биздин мэрибиз айтты, бир аптага сурок койду. Кайра келип, өзү тиешелүү башчыларга айтты, мен ошону кайра текшерем, бүтүргүлө деп задание койду, ошо сүйүнүп отурам, ошол эле. Жыйындан кийин шаар мэри айтылган көйгөйлөр менен жеринде таанышты. Анда Касымов көчөсүндөгү Нургелди курулуш компаниясынын үйлөрү жер үйлөрдү күндөн тосуп калганын айтып, нааразычылыгын билдиришти. Мында жол дагы тарып кеткендигин айтышат. Мен кудуретим жетет, мына тазалатып, порядок кылдырып, вот болуп атканда, вот кылбагыла. Түшүндүңбү? Мен өзүм жеке көзүмдөн алып кана. Отам жакта. Вот жасабагыла, түшүндүңөрбү? Элди көйгөй чечпейинче бул жасабагыла. Лично мен контролда. Бүгүн аларды алдыр. Мына бизге көлөк болуп атат. Мына үйдө жашайбыз. Мен түшүндүм. Мен аны баштап айтыш керек эле. Мен аны чече албайм. Мен мата керектерин тазалап берем. Анан чакырып сүйлөшөм. Пока мына жолду асфальтламайынча вот болбойт. Мындан сырткары Шакиров көчөсүндө дагы жол тыгыны күч, ири кафе, ресторандар жайгашкандыктан басымдуусунун унаа токтотуучу жайы жок. Ал себептүү аталган көчөдө унаа тыгыны жер алып турат. Мындан сырткары Шамшиев көчөсүндөгү 14 үй кызылсызга чыгып кеткен. Эми жол кеңейтилсе, алды 8 метр жерди бошотууга туура келет. Мындан улам аларды бузуу чечими чыккан. Бул абалды айткан жашоочулар шаар мэринен 8 метрге чейин чыгып кеткен жерлерден 4 метр гана алуусун суранышты. Машинача 8 metr kelar ekan. Bayag'ida buzadigan bo'lsa, hozir men mayda qolyapman da. Buni Белгилей кетсек, Ош шаардык мэриясы жолдорду кеңейтүүнү көздөп, кызылсызга чыгып кеткен курулуштарда массалы калтырып жатат. Алмагүл Эркебай кызы, Тимур Эрнис уулу, Ош ТВ.